Калаанын жогорку окуу жайларынын биринде окуган бул 3 студент замандын талабына шайкеш келчү 3D үлгүсүндөгү принтер ойлоп чыгышкан. Өзгөчөлүгү 3D форматындагы маалыматты иштеп чыгып, шаарыбыздын көчөлөрүнө заманбап көрнөк жардактардын пайда болушуна чоң өбөлгө боло алат. Балдардын колунан жаралган табылга туңгуч деп аталат. Анткени мындай принтер Кыргызстанда алгачкы ирет пайда болду. Сам принтер, он отличается от своих. Бул принтер башкалардан өзүнүн сырткы келбети менен айырмаланат. Мүмкүнчүлүгүн айта турган болсок, 200 микрондон 18 см куб көлөмүндөгү детальды басып чыгарат. Эгер кичине кошумчалап иштеп койсо, келечекте муну фрезердик станок катарында колдонсо болот. Бул табылга үчүн биз 600 АКШ долларын гана сарптадык. Эгер ушундай принтерди заводдон алсак, темир эмес, жыгачтан болмок. Биздин табылга абдан арзанга турду. Вот. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мындай ойлоп табууларга, приоритеттүү илимий инновациялык изилдөөлөргө муктаж. Анткени окумуштуулардын ойлоп тапкандары өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө көз каранды. Азыр өзүңөр билесиңер, эл аралык мындай деңгээлдеги илим деген биздин мамлекетте мындай маселе коюлбай да келатат да, коюлган жок. Анткени жанагындай изилдөөлөр, макалалар эл аралык деңгээлде чыкпай атат. Илимий инновациялык изилдөөлөрдүн флагманы эсептелген Улуттук илимдер академиясында учурда 20-га жакын институт бар. 115тен ашуун жогорку даражадагы илимий кызматкерлер эмгектенет. Бул жерде башкаруудан баштап, каржылоо, долбоор жазууга чейинки ыкмалардын баары совет кезинен бери өзгөрүлгөн эмес. Мындан улам илимий мекеменин натыйжалуулугу төмөн болуп жаткандыгын адистер жашырышпайт. Ар бир окумуштуу, же болбосо окумуштуулардын тобу, же болбосо илим изилдөө институту ореки өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө, өлкөнүн социалдык жактан өнүгүшүнө ылайыктуу илимий долбоорлорду иштеп чыгып, ошол мамлекеттик органдын алдында ошол долбоорунун маанисин, анын жанагы экономикалык эффективдүүлүгү кандай ошол келечекте. Андан кийин ошол планы түзүлүп, ошол биринчи этапта бул илим изилдөө акчага жараша кандай натыйжа берет, экинчи этапта кандай натыйжа берет, анан соңунда кандай натыйжа берет. Мына ушуну алган акчасын актагыдай болуп бир илимий натыйжа чыгарса, ошондо ошол өлкөнүн өнүгүшүнө илимдин конкреттүү салымы болмок. Улуттук илимдер академиясына республикалык бюджеттен жылына 280 миллион сом бөлүнөт. Бул сумма экономиканын өнүгүшүнө түрткү болчу жаңа ачылыштарды, жаңы ойлоп табууларды айтпаганда да окумуштуулардын маянасына жана академиянын чарбалык иштерине араң жетет. Колдон келсе албетте мамлекет бай болсо же сарамжалдуу болсо, ар кандай илимге ушул каржылоо менен болот да, билесиңер. Мына прибор, ага реактив керек, база сош керек, экспрессия чыгыш керек. Бизде 23 жылдан бери ал деген жок. Мындан улам коомчулуктан натыйжа бербеген Улуттук илимдер академиясынан мамлекеттик деген мукамды ажыратып, коомдук илимий борборго айланыш керек деген пикирлер да айтылып жүрөт. Бирок академиянын президенти Абдыганы Эркебаев мындай көз караштарга карама каршы. Мен ага каршымын, себеби бар нерсени жок кылып коюш оңой эле да. Андан да коомдук дегенде ал өзүңдү өзүң уйшуп алып, өзүңөрдү чогулгула да өзүң иш кыла дейт. Ал ким каржылабаса болот. Мына былтыр Россиядагы ошентебиз деп, дегенде антишпей кайрадан мыйзамына жазышты. Россиянын академиясы мамлекеттик бюджеттик мекеме эң жогорку деңгээлдеги деп. Түгүл башка бийлик органдары аралашпасын, киргизбесин. Илим билесиңер, ал чыгармачылык иш да. Ага бирлердин мындай кысымы, ар кандай тоскоолдорго жол берилбеш керек. Бакыт Абсадыков Казакстандын Улуттук илимдер академиясынын илимий катчысы. Ишмердүүлүгүнө байланыштуу мурдагы советтик республикалардагы илимий академияларды мониторинг кылып келет. Айтымында басымдуу улуттук илимий академиялардын системалары эскирип, жаңы заман талабына жооп бербейт. Анткени каражат маселеси башкы көйгөй. Меняется какая-то система. Каражаттын тартыштыгы чоң көйгөй. Бирок кырдаалдан чыгуунун бөлөк жолу бар деп эсептейм. Мисалы, сырттан инвестиция тартуу, ички мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу аркылуу ишти илгерилетсе болот. Убагында Казакстандын Улуттук илимдер академиясы да жоюлуп, коомдук илимий борборлорго айланган.
Мындай практика бизге туура эмес келгендиктен кайрадан Улуттук илимдер академиясы негизделген. Андыктан Кыргызстандын илимдер академиясын жоюп салуу туура эмес чечим деп эсептейм. Которое должно воспринимать общество с той целью, чтобы всегда развиваться и двигаться вперед. Адистердин айтымында улуттук илимди эл аралык деңгээлге алып чыгуу азыркы этапта башкы максат болуп турат. Мына ушуга байланыштуу өлкөнүн илимий системасын реформалоо боюнча чечкиндүү кадамдарды жасоого тийишпиз. Изилдөөлөрдү материалдык жактан колдонуунун ийкемдүү ыкмаларын киргизүү керек. Окумуштуулардын кадыр баркын көтөрүү боюнча ыраттуу саясат жүргүзүп, жаш таланттуу кадрлардын келишине шарт түзүп, илим менен өндүрүштүн байланышын бекемдөө зарыл.